Ассаламу алейкум. Амансыздарбы, урматтуу спорт сүйүүчүлөрү. Ала Тоо спорт YouTube каналыбызда уландуу түрдө кыргыз спорт жаңылыктары. Бул жолу биз кыргыз спортчусу 18 жаштагы кызыбыз Кальмира Билимбек кызынын жаштар арасындагы дүйнө чемпионатынын алкагында финалды көздөө жолдомо алгандыгы жөнүндө сүйүнчү кабарды айтабыз. Алдыда кененирээк ага чейин каналга жазылып, видеого лайк басып туруңуздар. Ушул күндөрү Башкортостандын баш калаасы Уфа шаарында жаштар арасында спорттук күрөш боюнча дүйнө чемпионаты уланууда. Бүгүн мелдештин 3-чү күнүндө килем ортосуна кыздар арасындагы балбандарыбыз көтөрүлүп, ийгилик жаратууга Кальмира Билимбек кызы жакындап келди. Ал 55 килограмм салмак чембирдигинде күрөш өткөрүп, жарым финалга чейин ийгиликтүү жетти. Акыркы жарым финалда күрөшүндө ал орусиялык Анастасия Яндушкинага каршы күрөшүп, аны биринчи бөлүктө 5-0 эсебинде алдыда келе жатып, андан ары атаандашын таза даалысына басып, ишенимдүү түрдө жеңишке жетти. Жана финалды көздөй жолдомо алды. Эми ал эртең алтын байгө үчүн килем ортосуна көтөрүлөт. Кальмира Билимбек кызы буга чейин кадеттер арасында дүйнө чемпионатында 2-чи орунду ээлеген жайы бар. Бул жолу эми дүйнө чемпионатын утат деген ишенимибиз чоң. Буйрусса Айсулуу Мерим Айперинин артынан дагы бир күчтүү делинген балбаныбыз келе жатат. Ал жөнүндө дагы алдыда кененирээк айтууга аракетибизди жасайбыз. Ал эми мырзалар арасындагы балбандарыбыздан алдыда 74 килограмм салмак чембирдигинде эркин күрөш боюнча Стамбул Жаныбек уулу килем ортосуна көтөрүлүп, коло байгө үчүн күрөш өткөрөт. Аны дагы сиздерге айтып турууга аракетибизди жасайбыз. Андыктан каналга жазылыңыздар, видеого лайк басыңыздар. Баса, эртең мелдештин 4-чү күнүндө дагы килем ортосуна 4 кызыбыз чыгып, өздөрүнүн күчтөрүн сынайт. Алардын катарында Мерим Жуманазарованын бир тууган сиңдиси Сезим Жуманазарова дагы бар. Андыктан маалыматтар дагы көп болот десек жаңылбайбыз.